саламатсыздарбы? Нарын суусу келип, мына плантинада топтолот дагы, анан Өзбекстанга кайра кетет да, ылдыйга. Мына ушул жерден канал казып туруп, шамалды сай, маданиятка чейин суу апарса болот да, ушул жерден канал казса болот. Жылдыз дегенби, аттуу, жылдыз аттуу канал башталгандагы ошол бүтпөй калганда, ошого $60 миллион керек экен. Бирок $60 миллион эгерде бир 200 000 гектар сугат боло турган болсо, $60 миллион бөлсөк, бир азыбаган эле бир суммадан тийип калат да. Аны деген элдин баардыгы өздөрү эмне жыйнап төлөп коймокто, жөн эле. Мына ошон үчүн биздин ушул бийлик төбөлдөрүнөн суранар элем, мына ушул каналга көңүл бөлгүлө. $60 миллион эмес, $600 миллион болсо дагы каздырыш керек да бул каналды. Каналды каздырып, ошол Жалал-Абадка чейин, ушул какырап жаткан бардык жерлерибизди бактырсак болот. Мына ушул Шамалды сай, Достук, ушул Маданият жерлеринде, ошол жерлерде ушулдан баштап Жалал-Абадка чейин канча 100 000 деген гектар жерлер суусу жок какырап жатат да. Мына ошону биздин бийликтегилер ошондой план кылыш керек. План кылып, мына ушул иштерди биргеликте аткарыш керек. Бул жерде канча миллион галлон суу жөн эле бизге пайдасы жок, 1 сом пайдасы жок, жөн эле агып кетип атат да. Мына көрүңүздөр. Мына көрдүңөрбү? Ушул балкыган эле суу да ушул. Агып кирип кетип аткан сууну караңыздар. Чоңдугун карагыла. Канча минутасына канча 1000 куб суу кирип кетет да ошол жакка. Ушул дамбаны дагы наращивать этип туруп, 50 метр наращивать этип туруп, дамбаны көтөрүп туруп, 50 метрге көтөрсө, мына точкадан мына бетче болот дагы. Мына ошол жакка Жалал-Абадка чейин свободно суу кете берет. Мына канча иш бүтүрсө болот да ушул суу менен. Жөн эле агып кетип атат. Жөн. Бизде болсо какыраган канча жерлерибиз жатат. Бул бир эле суу. Мындай суулардан бизде канча бар.